Бүгін жыйынтыктоочу мамлекеттик экзаменди жалпы билим берүү уюмдарында жалпы орто билим берүү программаларын өздөштүргөн 9 жана 11 класстардын окуучулары үчүн өткөрүлдү. Талас райондук шаардык билим берүү борборунун башчысы Борончу Өмүрканов шаарыбыздагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1 орто мектебине барып, бүтүрүүчүлөргө экзаменди ийгиликтүү тапшырып алуусун каалады. Саат 1 менен 6-да электронный атайын тапшырмаларды кабыл алышты акт түзүү комиссионуна. Ошондон бери мына азыр даярдык көрүп, саат 9-да башталышты. Биз бүгүн мынакей Талас шаарында 1 мектепте ушул экзамендердин жүрүшү боюнча мынакей келип карап атабыз. Бул жерде 2-11 класстын бүтүрүүчүсү, 5-9 класстын бүтүрүүчүлөр атат. Бардык жерде ушу бардык ордунда окуучулар катышууда. Булардын жыйынтыктап азыр балдар мынакей саат 9 класстар саат 12ге чейин, ал эми 11 класстар 1ге чейин болот. Түштөн кийин саат 2-де баары бүткөндөн кийин атайын баягы ачкычтары берилет. Электронду мына ошол ачкыч менен атайын даярдалган комиссия ошол балдардын ишин ошо текшерип ошону карап чыгышат да. Жыйынтыктоочу мамлекеттик экзамендин жобосу боюнча окуучуларга уюлдук телефон, гаджет жана башка жардам берүүчү куралдарды алып кирүүгө тыюу салынат. Бул жерде эмгектенген мугалимдерден түзүлгөн комиссия тобу экзаменди талап боюнча өтүүсүн дыкат көзөмөлдөшүүдө. Буга чейин консультацияда берилген, бүгүн дагы жобо менен толук тааныштырдык. Окуучулар толук катышып атат экзаменге. Бардыгы өзүнүн орду менен башталды буюрса экзаменибиз. Комиссиянын курамы толук, мектепте кыргыз тилчилер, жалпы кыргыз тилчилер барыбыз толук келдик. Математика сабагы боюнча да комиссиянын курамы толук келди. Сынактын жобосуна ылайык негизи уюлдук телефон колдонууга, башка жанагындай жардамчы каражаттарды колдонууга болбойт. Ошол себептен бардык телефондорду комиссияныкындагы окуучулардын үнсүз режимге коюп, окуучулардын чогултуп комиссиянын жанына коюп койдук. Аталган мектепте 9 классты 159 жана 11 классты 43 бүтүрүүчү аяктап жатат. Келечек кесип ээлери үчүн бул маанилүү күн. Көп жылдык алган билимин тастыктоо үчүн даярданып жаткан бүтүрүүчүлөр өзгөчө толкунанып жаткан учурлары. Бүгүн бизде 1 экзамен. Сезимдер аябай башкача болуп атат. Толкундоолор болуп атат. Анткени биз ошол 9 класста экзамен тапшырбай калганбыз. Быйыл 1 жолу тапшырып атабыз. Ошого байланыштуу кичине башкача сезимдер болуп атат. Бир четинен мындай мектеп менен да коштошкубуз келбей, айтор мындай сезимдеримди айтып бере албайм. Бардык бүтүрүүчүлөргө алдыдагы экзамендерине ийгилик каалайм. Ойлогон ой максаттарына жетип, өздөрү каалаган кесиптин ээси болуп, жашоодо өздөрүнүн ордун табып, мыкты инсандардан болушуна тилектешмин. Белгилей кетсек, быйыл Талас облусу боюнча 9 классты 5010 окуучу, ал эми 11 классты 2064 бүтүрүүчү мектепти аяктап жатат. Сыймык Барманов, Калмурат Меманбеков, Зина Акматова, Талас шаары.